Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, кыргыз тил сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Балдар, бүгүн биз силер менен сынак добуштарды кайталайбыз, жана текст менен иштөөдө Кыргызстандын жаратылышы деген тема менен болот. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкүдөй сабагыбызга максат коюп алабыз, Бүгүнкү сабагыбызга төмөнкүдөй максат коебуз, балдар. Жакшылап көңүл бөлүп туруңар. Сынак добуштарды кайталоо менен өтүлгөн теманы эске саласыңар. Биз буга чейин сынак добушту өткөнбүз, биринчи семестрде. Мына ошону кайрадан эске салабыз. Демек, сөз өстүрүү сабак бүгүн. Берилген сүйлөмдөрдөн суроо берүү аркылуу сынак добуштарды табасыңар жана сабаттуу кыргызча сүйлөөгө жазууга көнүгөсүңөр. Анда эмесе сынак добуштарды кайталоо үчүн төмөнкүдөй суроолор бар. Аз эле суроолор, 1-2 эле суроо бар. Мына ошолорго жооп берип, анан мисалдарды келтирүүгө аракет жасайсыңар. Сынак добуштка кандай суроолор берилет? Балдар, эстеп көргүлө, биз баягы заттын сын сыпатын, өңүтүсүн, формасын, даамын, көлөмүн билдирген сөздөрдү сынак добуш дейбиз дегенбиз, Мисалы үчүн кооз, таттуу, ачуу, чоң, кичине, кенен, бийик, тоолуу, ачуулуу, сулуу деген сыяктуу сөздөр келет. Мисал боло алат да. Демек, анда биз бул сынак добушка кандай суроо беребиз? Ойлонуп көргүлө. Менимче силер таптыңар болуш керек. Анда ошол сынак добушторду биз тапкан болсок, ошол тапкан сынак добушторго биз катыштырып сүйлөп түзөбүз. Мисалы, мен мына жерге бир канча сынак добушторду коюп койдум. Кааласаңар ушуну пайдалансаңар болот, кааласаңар башка дагы сынак добушторду пайдаланып сүйлөп түзсөңөр болот. Сүйлөмүңөр 5 сүйлөмдөн кем болбосун, балдар. Мисалы, сулуу, буга кандай сүйлөм түзсөк болот? Мисалы, биздин тайпанын кыздары абдан сулуу. Кандай сулуу, Жароокер деген адамдын мүнөзүнө жараша болот. Бул мындай күлүп жайнап, адамга жакшы мамиле кылган сылык кыздарды, айымдарга айтылат жароокер деп, же энелерге, Демек, көпчүлүк баягы маалыматтарга караганда, мисалы үчүн, энелердин баардыгы жароокер келишет. Кандай келет? Жароокер. Боорукер дегенде бул бирөөгө жардам берүүнү каалаган адамды биз боорукер дейбиз. Кандай боорукер? Менин карындашым абдан боорукер кыз. Кандай кыз? Боорукер кыз. Мына ушундай кылып туруп силер сүйлөм түзөсүңөр, ушул сынак добуштарды катыштырып түзсөңөр болот. Андан кийин экинчи суроо, сынак добуштор түзүлүшү боюнча канчага бөлүнөт? Мен силерге буга чейин деле айтып келгем, сынак добуштор булар түзүлүшүнө карай баардык эле эрежелерде бул канчага бөлүнө тургандыгын айтып келгем. Азыр силер көңүл бөлүп жакшылап ошону эстеп көргүлө. Мен мисал келтирем, ошого жараша да тапсаңар болот. Мисалы, менин досумдун бою узун, мисалы үчүн. Кандай? Узун. Карагыла, канча сөздөн туруп атат, узун, кандай. Андан кийин дагы бир мисал келтирейин, мен талаадан пайдалуу чөптөрдү көрдүм. Кандай чөптөрдү? Пайдалуу чөптөрдү. Бул жерде канча сөздөн турат? Мына ушуга түзүлүшүн аныктасаңар болот экен. Так, андан кийинкиси сынак добуштор маанисине карай канчага бөлүнөт, Бул мен айтканмын силерге, балдар, маанисине карай, мисалы үчүн сапаттык сынак добуш жана катыштык сынак добуш деп айтылат. Демек, канчага бөлүнө турганын силерге дайын болду болуш керек. Сапаттык сынак добуш деген кыйын аракеттин сын сыпатын түздүк көрсөтөт, анан катыштык сынак добуш башка зат менен байланышкандыгын көрсөтөт. Буга бирден мисал тапканга аракет кылгыла. Так, андан кийин сынак добуштарды катыштырып туруп, силер азыр ушул сабак учурунда менин курбум, менин досум деген темада текст түзөсүңөр. Кыздар менин курбум деп жазса, балдар менин досум деген темада текст түзүңөр да, бул текстиңерде сөзсүз түрдө сынак добуштор катышышы керек. Мисалы, адамдарга тиешелүү кандай сынак добушторду колдонсок болот? Мисалы, узун бойлуу, боорукер, сулуу, күчтүү, тамашакөй, шайыр, ак жүздүү,
арыкчырай, толмоч деп кичине сегиз элек, жайдары, боркер, мына ушундай сыяктуу сынатошторду катыштырып жаза берсеңиз болот экен. Андан кийин биздин бүгүнкү текстибиз бул Кыргызстандын жаратылышы деген аталышта. Мен аны силерге текстти жакшылап окуп берем, көңүлгө коюп окуп түшүнүүгө аракет кылгыла. Андан кийин ошонун негизинде силер текстти боюнча түзүлгөн суроолорго жер Кудайдын сыпарасы деген кеп бар. Демек, мекен койнунда ырыскы насип толтуруп, кутман жериңдин кутун учурбай, кунарын качырбай, турпатын бузбай, жандыгын жабыркатпай сактап жүрүү биздин ыйык парзыбыз. Кыргыз жери абдан кереметтүү келген. Адамды өзүнүн кооздугу менен суктандырган бейиштин төрүндөй болгон өлкө. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан аба ырайы да таза. Суулары ак мөңгүлүү бийик тоолордон жылга жыбыттан агып келип, бири-бирине кошулуп отуруп, чоң дарыяга айланат да. Биз туруп алган жайык жерлерге жетип, бизге чет өлкөдөн келген туристтер да биздин тунук суубуз менен таза абабызга куштар болуп кетишет. Ал эле эмес, бизде көптөгөн токойлуу жерлерибиз да бар. Айрыкча Кыргызстандын түштүгүндөгү Кара Алма, Арстанбаб, Сары Челек жаңгак токойлору көздүн жоосун алат. Ошол токойлордогу жан-жаныбарлар да коруп калынып, аңчылык кылууга тыюу салынды. Кыргызстанда көптөгөн көлдөр да бар. Алардын ичинен бүтүндөй дүйнө жүзүн суктанткан Ысык көлүбүздү айтсак болот. Бул көл туздуу, кышында тоңдойт. Жайында ар кандай өлкөлөрдөн келип, дарылык касиетине арбалып, ден соолугун чыңдап кеткендер да миңдеп саналат. Кыргызстанда ошондой эле Сары Челек, Соо көл, Чатыр көл сыяктуу көлдөр бар. Ал жердин да жаратылышы кооз, эс алууга абдан ыңгайлуу. Жергебизде мал чарбачылыгы абдан өнүккөн. Малчылар жайкысын мал келин алып жайлоолорго чыгышат. Суусамыр, Каркыра, Кырчын, Аксай, Арпа жайлоолору мал багууга абдан жайлуу жер. Айтор жергебиз баардык жагынан төп келген, жашоого ыңгайлуу кооз жерлерден болуп саналат. Андан эмесе текст силерге түшүнүктүү болду болуш керек. Текст боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергенге аракет жасайсыңар. Тексттеги жаңы сөздөрдү мааниси түшүнүп жана аны жаттап алгыла. Тексттеги татаал сөздөрдү таап, көчүрүп жазабыз жана алардын түрлөрүн бөлүп айтып бересиңер. Мисалы балдар, биз силер менен татаал сөздөрдү өткөнбүз. Татаал сөздөр 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Мен 1-2 мына жерде мисал келтирип коеюн, ошолорду терип жазасыңар дагы. Анан ошолор кайсылар? Татаал сөздөр булар кош сөздөр, кошмок сөздөр, бириккен сөздөр жана кыскартылма сөздөр. Мына ошол 4 татаал сөздөрдүн кайсынысы учураган болсо, ошону көчүрүп жазып туруп, анан тушуна кайсы сөз экендигин белгилеп жазасыңар. Мисалы үчүн, ырыскы насип татаал сөз, кош сөз арасынан сызыкча коюп. Демек, ырыскы насип деп жазасыңар дагы, сызыкча коюп туруп, кош сөз дейсиңер. Андан кийин бүтүр коесуңар дагы баштайсыңар дагы аба ырайы, мисалы, аба ырайы 2 сөздөн турат дагы. Бул да татаал сөз, бул кошмок сөз. Аба ырайы деп жазасыңар дагы, анан кошмок сөз деп жазып коесуңар. Мына ушинтип беттериңерди биринчи семестрде өтүлгөн тема бул. Ошол конспекттерди ачып кош, кошмок, бириккен, кыскартылган башка татаал сөздөрдү ушул тексттен таап, анан жазып кайсы бөлмөсүнө керек. Андан кийинки тапшырмабыз бул текстти оозеги менен айтып. Андан сырткары өтүлгөн темалардан 10 сынатош сөздү сүйлөп келесиңер жана текстти токтотуп досуңузга тапшырма 10 сынатош кошумча баяндап жазылып турат. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Силер бүгүн аябай сабакка көңүл коюп акчылуу катышып келген ишенем.